Senin adın Mankul. Uktun mu senin adın Mankul? Mankul. Oğurlatkan başını yanada gelip kamçı bile sayıp oğurtup, Altırgay özünün atın unutkanға чейин жеткирип коюуда. Кандай гана кыйноолорду көрүп атат. Мындай сабак Жалал Абадтагы 5-мектепте алгачкы жолу өттү. Окуучуларга Чыңгыз Айтматовдун Кылым каарытар бир күн чыгармасынын негизинде тартылган Маңкурт тасмасы коюлду. Сабакта фильмдин эң маанилүү үзүндүлөрү берилип, андан соң тасма боюнча түшүндүрүлүп жатты. Бул кино сабакта ошол өзүнүн мекенин, өзүнүн атын, жадагысы ошо туулган жеринде унутуп калган бала жөнүндө болуп атат. Бул Маңкурт болуп калган, тирүүлөй өлүк бала жөнүндө болгон кино болуп салат. Бул жерде ошол адамдын ал өзүнүн тили, өзүнүн ата-энеси жана атын эстеп жүрүш керек дайыма. Миң окусаң дагы бир көргөн артык демекчи, ошол бир көрүп эле ошол Маңкурттун эң негизги идеясын түшүнүп алдык да. Бүгүнкү жеткинчек эртеңки келечек руханий билим берүүчү долбоорунун алкагында Жалал Абадтагы бардык мектептерде ушундай кино сабактары өткөрүлөт. Аны менен катар окуучуларга мультфильм сабактары дагы караштырылган. Өзгөчө сабактар 5-класстан 11-класска чейин коюлуп, буга чейин 4 мектепте өттү. Сабактын негизги максаты биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жарлыгына ылайыктуу ушул окуучуларыбыздын арасындагы адеп акылакты жана ошондой эле кыргыздын наркын, анын үрп-адаттарын билүү үчүн ушул сабакты бүгүнкү күнү биз окуучуларга тартуулап атабыз. Бул сабактын таасири өтө чоң, себеби дегенде бүгүнкү күнү актуалдуу темага айланып баратат. Чыңгыз Айтматов улуу жазуучубуз бул Маңкурт чыгармасын 44 жыл мурун жазгандыгына карабастан бүгүнкү күнү актуалдуулугун жоготуп элек. Долбоор Жогорку Кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевдин колдоосу менен ишке ашууда. Эл өкүлү бул демилге жаш муундарда патриоттуулук сезимди ойготуп, ата-энеге сылык болууга, эне тилин унутпай, билимин тереңдетүүгө өбөлгө түзөт дейт. Мындан ары дагы тарбиялык мааниси бар иш-чараларды колдоого аларын билдирет. Эми ушуга кошулган дагы тарбиялык негиздеги иш-чаралардын көбүнө жасай беребиз. Себеби дегенде эми бул турмуш токтобойт экен, өтө берет. Материалдык, башка жанагы жумуштар боло берет. Күнүмдүк ал иш, бул идеологиялык мамлекетти өнүктүрүүнүн негизгиси бул биздин келечегибиз. Азыркы муун. Бүгүнкү жаш балдар эртеңки мамлекетибиз биздинчи. Ошондон биз ушуларга көңүл бөлүшүбүз керек. Руханий билим берүүчү долбоордун алкагында коюлуп жаткан кино сабактарды режиссер Нышан Мурзахматов өттү. Анын айтымында буга чейин мындай сабактар Чүй жана Ош облустарында коюлган. Бирок ал учурда кино сабактар акысыз коюлган эмес. Президенттин жарлыгы чыккан бүгүнкү күндө. Ушул жанагы мектеп окуучуларынан, эмнесинен, ата-энелерден акча жыйнап албасын деп. Мына ошондуктан ушул жарлыкты эске алуу менен биз бүгүнкү күндө ушундай демөөрчүлөрдөн, эл аралык уюмдардын бир колдоосу менен балдарга акысыз көрсөтүүнү максат кылдык эле. Биздин ушундай бир аруу максатыбызды эң биринчи колдогон мына ушул Жогорку Кеңештин депутаты Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич болду. Иш-чаранын жыйынтыгында эл өкүлү Шайырбек Ташиев сөз сүйлөп, окуучуларды билим алууга, эне тилде так сүйлөөгө, ата-энени сыйлоого, мекенди көздүн карегиндей сактоого үндөдү. Аны менен катар өз атынан жазылган каттарды тапшырды. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.